Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Адабий окуу сабагын өтөбүз. Бул сабакта манастын төрөлүшү менен таанышабыз. Сабактын максаты манастын төрөлүшү боюнча маалымат алып таанышасыңар. Тема менен таанышып, аны айтып берүүгө көнүгөсүңөр, ынтымакта болууга тарбияланасыңар. Биз билген Манас атабыздын төрөлүшү боюнча бүгүн маалымат аласыңар. Андай эмесе кулак түшүп угуп отургула. Манастын чоң атасы Орозду кезегинде ак калпак кыргыз журтуна хан болгон. Өз элин канаттууга кактырбай, тумшуктууга жокутпай, жоодон коргогон, эр жүрөк баатыр болгон. Мына ошол Орозду баатыр көрөр күнү ичер суусу түгөнүп, бир күнү дүйнөдөн өтөт. Баатырдын көзү өтүп, кыргыздын таянган тоосу жыгылганда, тышкы душмандар башын көтөрө башташат. Ак калпак журттун башына түн түшүп, таланып, тонолгон эл туш-тушка чачылып, ата конушунан ажырайт. Нойгуттардын баатыры Акбалта жана Ороздунун уулу Жакып баштаган кыргыздардын бир бөлүгү алыскы Алтайга айдалып барат да, ошол жерге байырлап туруп калышат. Аштык айдап дыйканчылык кылышып, акырындап оокат турмуштары оңолуп, кадимкидей тыңып кетишет. Өрүшүнө мал толуп, Жакып өзгөчө байыйт. Бирок Жакыптын бир арманы бар. Канчалык Кудайга жалбарып жалынса да, балалуу болбойт. Тукумсуз кандай өтөмүн, туяксыз кандай кетемин деп ар дайым сарсанаага батат. Мына ошентип белге таңар бүлө жок, Айбалтаны ким аштайт, калың журтту ким баштайт деп арман кылып жүргөн учурда, Жакып бир күнү капыстан түш көрөт. Түшүндө куйрук башы жаркылдаган, тырмагы болот канжардай укмуштуу алгыр кушту кармап алат. Жакып түшүн айтканда тегерегиндегилер Кудай буйруса эркек балалуу болот экенсиң дешип жакшылыкка жорушат. Ошентип көргөн түшү туура келип, акыры алыскы Алтайда Жакыптын үйүндө Манас төрөлөт. Манас төрөлгөндө салмагы 15 баладай болуп, аялдар оромолго ороюн десе, колу бутун ээ бербей сууруп алып, 3 карын май менен оозанып, болкулдата соргондо энеси чыйырдынын эмчегинен кан чыга түшөт. Алп баланын арстандай түрүн көрүп, туулган наристенин болочогун болжолдоп, Акбалта аксакал Жакыпка ушул балаң чоңойсо, сени беките турган бел болор. Керише келген душмандан сенин кегиңди алар эр болор. Жакып сени үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат, деп барбарлаңдап абдан кубанат. Мына ошентип биздин Манас атабыз дагы ошентип жарык дүйнөгө келген экен. Бул сүрөттө көрүп тургандай эле салмагы өтө оор, 15 жаштагы баланын салмагы менен бирдей болгон. Балдар, силер Манас баатырды кандай элестетесиңер? Элестетип, сүрөтүнү альбом барагына тарткыла.